Сиз эмнени жоготуудан коркосуз? Билгиңиз келеби? Биз өзүбүздү түшүнбөй, аңдабай эле, бирок ар бирибиз бир нерсени жоготуудан коркобуз. Бирөөбүз мамиле жоготуудан коркобуз, бирөөбүз акча жоготуудан коркобуз, бирөөбүз болсо мүмкүнчүлүктөрдү жоготуудан коркобуз. Ошентип эле эмнени жоготуп албайын деп эле чуркап жүргөнүбүз жүргөн экен. Бирок биз бирибиз окшош эмеспиз. Мүмкүн сиздин жаныңызда курбуңуз же балаңыз же жолдошуңуз отурат, бирок алардын ар бириңиздердики бири-бириңизерге бириңердики окшош эмес. Бирөө мамиле жоготуп алгысы келбейт. Бирөө азыркы мүмкүнчүлүктү кармап калганга чашат. Бирөө лишь бы акчаны кармап калыш керек деп ойлойт. Ошолордун арасынан караганда социал илиминде биз миссия деген тема бар. Сиздер ушул миссия деген теманы билесиздерби, билбейсиздерби? Мисалы үчүн сиздин туулган датаңызда туулган күнүңүз, айыңыз жана жылыңыз бар, 8 дата. 8 сандан турган толук дата болот, бул биздин туулган күнүбүз. Эми ошол туулган күндөгү сандардын баардыгын бири-бирине кошуп келип, аягында чыккан санды, 2 орундуу сан чыгат аягында. Ошол 2 орундуу санды дагы кайра бири-бирине кошсок, мисалы 11 чыгып калса, 11де 1 болуп калды, экөөнү бири-бирине кошсок 2 деген сан чыгып атат, көрдүңүзбү? Эми ошол 2 деген сан чыгып калса, демек сиздин миссияңыз 2 болот. Же болбосо ошонун баарын кошуп келгенде 16 деген сан чыгып калса, 1ди 6га кошосуз, ошондо 7 болот. Демек сиздин миссияңыз 7. Же болбосо баарын кошуп келгенде 22 деген сан чыкса, 2ге 2ни кошосуз, 4 чыгат. Демек сиздин миссияңыз 4 болот экен, Эми биз эмнени жоготуудан коркот экенибизди биз миссиядан гана көрө алабыз. Мисалы үчүн, сиздин миссияңыз 2 болсо, сиз мамилени жоготуудан коркосуз. Кантип дебейсизби? Миссия экилер акча табуудан мурда баягы адам менен мамилени жоготкондон коркот. Мисалы үчүн, миссия экилерге барсаңыз, мынча сом төлөңүз деп биринчи айтпайт. Тарс эле бетке чаап мынча сом төлөңүз деп айтпайт. Ал биринчи акыбалыңызды сурап, кандайсыз, жакшы жүрөсүзбү? Акыбалыңызды сурайт, бала чакаңызды сурайт. Сизге ошол кальций керек беле, же болбосо ошол магний керек беле, ичип жүрөсүзбү, ошонун качествосын билесизби, башка компанияларда бул компанияныкы аябай жакшы, ошону билесизби деген нерселерди айтып кечке отурат да. Анан бир маалда аны менен 1-2 саат, 3 саат убактысын кетиргенден кийин анан мен ушундай бир кальций сатайын дедим эле, аласызбы десең, анан ал айтат да, мен ал ошол компанияда иштейм да давно эле депчи. Карасаңыздар. Башкача айтканда, миссия экилер эмне? Ошол адамга түз айта албагандыгы үчүн 2-3 саат убактысын кетирди. Кээде 1 айлап убактысын кетирип коет. Мен сизге бирдеме айтайын дедим эле да, деп жүрө берет да, телефондон айтып коюпчу. Бир жолукканда айтып берем деп. Телефондон эле айта берчи, азыр эле угайын десе, жок, эже жолукканда эле айтайынчы, аны мындай сүйлөшө албайбыз дейт да. Ошентип атып ал экөө жолукканча 1 ай өтөт. Анан 1 айдан кийин жолукканда, баягы кальцийди айтып берейин дегем да сизге десе, ал мен ошол компанияда иштейм да дейт да тигилчи. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип миссия экилер ошо тет-а-тет ошол мамилени жоготуп албайын, ошол подружкамдагы мамилемди жоготуп албайын, же болбосо ошол жеңем менен мамилемди жоготуп албайын деген нерсени биринчи коюп алат дагы, анын артына мүмкүнчүлүктү коет. Анын артына акчаны коет. Башкача айтканда, акчага жетиш үчүн шунчалык узак жолду коюп алган да. Ошол узак жолду басып өтүш керек. Ал узак жолду басып өткөнчөктү эмне болуп атат? Ортодон провал болуп атпайбы? Ал киши алып алгам дейт. Дагы бирөөнү айтып, дагы 2 ай созуп жүрүп, дагы бирөөнү айтса, ал жакта менин кызым иштейт дейт. Элестетип көрүңүздөр. Ошондуктан бул миссия экилер бетке эле айтканды үйрөнүш керек. Бар болсо бар, жок болсо жок. Болбосо болбой калды. А бирок миссия экилер ошондон коркот да. Ошондон айынан акча алыста, көрүнбөйт. Качан табат ал акчаны белгисиз болуп атат да. Же болбосо миссия бирлерди айталык. Миссия бирлер көбүнчө мүмкүнчүлүктөрдү, возможность деп коебуз, жоготуудан коркот. Башкача айтканда, миссия бирлер сенин көңүлүңдү карап отурбайт. Сен келип калдың беле, сага чай бериш керек эле деп отурбайт да. Сен келип, үйгө келип кандайсыз, жакшысызбы деп акыбалыңызды сурап атса, эшикте звонок болуп калып, бирөө келип,
байке тияка товар келип калды, товарыңыз түшүп атат дечи болсо, сага кайрылат дагы, кечирип койчу, мен товарым келип калыптыр, эмкиде жолугушалычы деп туруп, сен таарынасыңбы, таарынбайсыңбы, эртең мамилең үзүлүп калабы башыда урбайт. Товар келип калды, болду кетти. Ал мүмкүнчүлүк. Товарды азыр түшүрүп калышым керек, возможность упускать этпешим керек деген гана түшүнүк. Демек, миссия бирлер эмне кылат? Булар мүмкүнчүлүктү жоготуудан коркот. Мен азыр барып ошол товарды түшүрүп калбасам, мен эртең кантип жашайм деп ойлойт. Андан кийин анын аркасында акча бар деп түшүнөт. Мен товарды сатсам, анан акча болот дейт. Анан менин акчам бар болсо, менде мүмкүнчүлүк болсо, ал жеңем же болбосо ал эжем каяка кетмегиле, турат да. Таарынса таарынып да, дейт да, элестетип көрүңүздөр. А сен таарынып жатасың тил жактачы, мени чакырып алып, өзү жок, мен болсо отурам биякта күтүп депчи. Көрүңүздөрбү? Эгерде сиз ушинтип миссия бир деген бир тууганыңыз болсо, ал ушинтип чыгып алып кетип калса, жөнөкөй жашоодо таарынышыңыз мүмкүн. А эгерде сиз аны билип алсаңыз, анын миссия бир экенин, анда таарынбайсыз, капа болбойсуз. Мунун программасы ушундай да. Буга эми капа болгондо эмне дейсиз да? Көрүңүздөрбү? Демек, ушул жана мындан дагы тереңирээк өздөштүрөм десеңиздер, биз сизди көйгөйүмдүн ачкычы аттуу интенсив курстан күтөбүз. Албетте, сиздер менен сандар дүйнөсүнө саякатты дагы эле улантмакчыбыз. Көпчүлүктүн суроосу боюнча, мен балдарымды эмне үчүн түшүнө албайм, же болбосо балдарым мени эмне үчүн укпайт, жолдошумду эмне үчүн түшүнө албайм, мен эмне үчүн коллегаларымдын арасында эч ким мени түшүнбөйт, тең туштардын арасында мен дайыма таарынчакмын, тууган уруктун арасында мени баары эле капа кыла беришет деп бизге келген каттардын арасынан, консультацияга келип кайрылган адамдардын арасынан ушул гана суроолорду тез берип турушат. Эмнегедир ушул эле суроо менен кайрылгандар өтө көп. Ошондуктан биз сиздерди кайрадан көпчүлүктүн суроосу боюнча көйгөйүмдүн ачкычы аттуу сандык психологиянын негизинде жазылган 21 күндүк интенсив курсубузга кайрадан чакырабыз. Кимде ким ушундай көйгөйлөр болсо, көйгөйүнүн ачкычын тапкысы келсе, анда төмөнкү номерге кайрылыңыздар.